Рахмат. Айнур айым, буну биз комитеттен да талкуулаганда айттым элем. Бул түзмө-түз Белоруссиядагы мыйзамды практически өзгөртүүсүз көчүрүлүп алган мыйзам экен. Экинчиси, коомдук угууларды өткөрүп талкуулап, анан бияка алып келсеңиздер болмок экен. Мен ойлойм, мындан кийин азыр биринчи менен экинчи окуунун ортосунда же экинчи менен үчүнчү окуунун ортосунда коомдук талкуу кылып сүйлөшүп, бияктан талкуулар болот болуш керек, туурабы? Кандай кылдыңар? Коомдук талкуу боюнча биз бул мыйзам келе жатканда 2 жолу өткөзгөнбүз, чогуу ишкерлер менен чогуу. Эмнеге анда өткөрсөңүздөр дагы баары бери депутаттарга мындай кайрылып атышат? Бүт баардыгы менен чогулттуңар беле же мындай кыска тар чөйрөдө талкуулап алдыңар беле? Ишкерлер тарабынан негизги кооптонуу бул жана үстөмдүк кылган чарбакер субъекттер боюнча болчу. Ал бүгүнкү күндө биргеликте сүйлөшүлүп алынып салынды, бирок баягы концепциясында биз ала албайт экенбиз процедура боюнча. Экинчи окууда алабыз. Азыр бүгүнкү күндө концепциясын колдоп берип койсоңуздар, анан сиз айткан сунуштар менен кошо иштеп чыгабыз биз. Эми комитеттен да муну айттым, ниети жакшы болгону менен элге жагынам деген мыйзам, бирок практикага келгенде мен бир эле мисалды айттым. Мына 2 жылдан бери президентибиз көмүрдүн баасы мынчадан ашпасын дегени менен аны антимонополдук кызмат көзөмөлгө ала алган жоксуңар. Бул жерде 105 доминирующий субъектилерди көзөмөлгө алам деп атасыздар. Бирок Кабинет министровтың мындай подведомостью кабинета министров каалаган тизмеге каалаганда киргизет, каалаган чыгарат кылып коюп койгонуңуздар, буну мындай парламент эми биз ага таасир эте албайт экенбиз, бирок кийин баалардын именно региондордо кымбатталышына алып келет деп ойлойм. Анан штрафтар жөнүндө айтып кетсеңиздер, жазалар кандай болот? Мүмкүн ооба кармалды бирөө. Кандай жазага тартасыздар? Кандай штраф болот? Салмаспы, урматтуу Элвира Жылалбек, мына уруксат берсеңиз, монополия каршы кызматтын төрагасы Тайлак Кеңешбай Досбекович жооп берип коеюн. Элвира Жылалбек, мына биринчи сурооңуз Белоруссия боюнча. Белоруссияда бүгүнкү күндө өзүңүз билесиз, 500дөн ашык товарга бир жыл айланып жөнгө салуу кирет. Аларда такай ошондой. Бул президенттин указы менен кирет. Ал жерден биз кээ бир практика, тактикаларын эске алдык, чынын айтсак. Бирок бул негизинен жанагы бизге кынтыксыз внезапный проверканы бербегендиктен ушул жол менен кетип атабыз да. Экинчиден, бүгүнкү күндө көмүр боюнча жөнгө салуу кирип, жанагы 17-18%га чейин көтөрүлгөндө күтүп отурдук, качан 20% болот деп. Качан 22% болгондо баягы процедура менен кетип анан жөнгө салуу кирди. Бүгүнкү күндө 493 уведомление бердик. 130 мыйзам бузуу катталды. Ошол 1,5 айдын ичинде 35 штрафка тарттык. Штрафтын көлөмү бүгүнкү мыйзамдар боюнча жеке жактарга 3000 сом, юридикалык жактарга 13000 сом. Бул рынокто көбүнчө жеке жактар иштейт, ошон үчүн 3000 сомдон баягы штраф беренелер менен штрафтарды салдык да. Андан кийин, мындан кийин дагы ошол жөнгө салуу жана критерийлерди айттым го. Биринчи ЧС убагында, азык-түлүк коопсуздук убагында, үчүнчүсү жанагы налоговый льготаларды берип анан ошол убакта көтөрүлгөн убактарда гана жөнгө салуу кирет. Такай кирбейт. Кичинекей киоскиге 3000 сом бул чоң штраф, чоң. Туура айтасыз, бирок бүгүнкү күндө жана 104 субъектке бул мыйзам эч кандай таасир бербейт, себеби ал атаандаштык мыйзам менен каралат да. 104 бул социалдык жана маанилүү гана товарларга тиешелүү. 104 субъектте ал жерде сементтен баштап көп азыктар бар. Ал жерге тиешеси жок. Аппарат. Элвира Жылалбековнун микрофон карабы? Иштебей калды. Берип коем. Всё, мына иштеп атат. Ошондо деген штрафтар кичи ишкерлерге 3000 сом экен, чоң 3000 сом ошондой алыскы бир айылдагы бир кичинекей киоскиге 3000 сом бул чоң штраф. Алар эми билесиздер кандай иштейт. Чоң ишкерлерге мүмкүн 13000 сом кичинекей штраф да, алар тоготпойт да. Ошондуктан бул маселе чечилеби, чечилбеби билбейм, бирок деген негизинде мамлекет көзөмөлдөйм дегенде эле аркасында коррупция, аркасында чоң ири штрафтардын 1 миллион салабыз, анан 500 000 взятка менен бүтүп атпайбы? Бул эми Кыргызстандын бизнесин баары эле билишет. Ошондой маселе менен башы оору анан токтобойт да. Ошондуктан мен ойлойм, ошондуктан бүгүнкү күндө госрегулирование, Белоруссия жаманбы, жакшы мамлекетпи, аны биз баа бере албайбыз. Аны деген ошакта иштеген ишкерлер баа берет болуш керек. Жакшы жагып атабы, жакпай атабы. Анан бул жерден деген декларирование цен деген эң негизги маселени Айнур айым талкууладык.
ошо элдин баары ошого бизнес ишкерлердин баарын чочулаган ошол болуп атат. Декларирование, анан деген естественный монополия 30% деп мисалы бир райондо бир бизнес 30%тен көбүрөөк доминирующий положение болсо, ошондо бул ишкерлерге антимонополиянын бети бурулуп калып туруп, ошондой бир мындай көзөмөлгө алынып калат экен деген сөз болуп атат да. Ошого жообуңуз барбы? Кийин ошондой тизмеге кирип калбайбы? Кепилдик бере аласыздарбы? Жок, бул 25 мына продукт тамак аш деле киргиздик, калгандары кирбейт деп атасыздар. Эртеси Элвира Жалалбековна, уруксат берсеңиз мен жооп берейин. Бүгүнкү күндө токтом долбоору даярдалып, перечень азайып атат. 25тен 16га түшүп атат. Мына мен жетекчи болуп келгенде 130 субъект бар болчу. Бүгүнкү күндө биз атаандаштык алкагын түзүшүбүз керек. Мен ошол жакка көп көңүл бурууну өзүбүздүн адистерден да суранып атам. Биринчи жагы. Экинчи жагы, албетте мыйзам бузган ишкерлер бар. Мен жетекчи болуп келгенде 150 миллион бюджетке чегерчүбүз, жылына азыр 200 миллионго чейин чегерип атабыз. Бул баягы мыйзамды бузуп, биздин талаптарды аткарбаган учурда. Табигый монополия субъекттери өзүнчө мыйзам менен кетет. Ал жерде мыйзамда бааны эле түзүү эмес, алардын форма контракттары, жанагындай эсептик саясаттары бардыгы биз менен макулдашат. Булар аэропорт, жанагы Кыргыз темир жолу, башка субъекттер да. Ал өзүнчө мыйзам менен кетет. Бул жалпы баягы бирдиктүү баа түзүмү боюнча мыйзам болгондон кийин ошол жерге да кошулуп кетип атат да. Анан жанагы сиз айткан атаандаштык алкагы боюнча биз Кудай буйрса, мен сизге да кирейин, бардык переченди алып туруп, ушу атаандаштык алкагын түзүү боюнча иштерди күчөтөбүз. Рахмат.